Курсктагы акыркы кырдаал кандай? В деревнях идет война, с деревни переезжает в город Курск. Орус бийлиги эмне үчүн мындай чарасыз кадамдарга барып жатат? Бизди дагы кармап мажбурлап кол койдуруп алып кетсе эмне кылабыз? Орус абактарында 1,5 миң киши отурат. Орусиянын Курск облусунда айыгышкан салгылаш уланууда. Азыр ал жерде бирде Украина чабуул койсо, бирде Орусиянын куралдуу күчтөрү аткылап, контрчабуулдар жүрүп жаткан учуру. Курсктагы акыркы кырдаал кандай? Андагы борбор азиялыктардын абалы. Мен Асель Шамилова алдыда кенен айтып берем. Саламатсызбы? Внимание! Орудие! Контроль прямо. Кыргызстандык Мира Курск шаарында иштеп жатканына 5 ай болду. Ал жарыялар боюнча жумуш издеп, Курсктагы фабрикалардын бирине быйыл май айында ишке барган. Миранын айтымында ал иштеген фабрикада өзбек, тажик жарандары дагы бар. Мигрант айым шаар ичинде маал сирена жаңырып турат деп, биз менен айрым видеолорун бөлүштү. Работая на грибной фабрике, грибы режем. Нам дают определенный участок, и там мы грибы выращиваем. Быстро надо собрать урожай и сдать надо. Вот так, потому что если вовремя не соберешь, они пропадают. 2-3 дня еще они вырастут. Вот таким способом мы работаем в грибной фабрике. Город Курск, у нас все нормально. В деревнях идет война, с деревни переезжает в город Курск. Город Курск хорошо сохраняется. Я вам отправляла, да, когда ситуация плохо, есть укрытие. А в самом город Курске все тихо. 6 августта Украинанын куралдуу күчтөрү согуш башталгандан тарта биринчи жолу Орусиянын чек арасына 30 чакырымдай кирип барды. Курсктагы операция күтүүсүз болду. Интернетке тараган видеолордон аймак аткыланганын көрүүгө болот. France 24 басылмасы 1 октябрда Курсктагы акыркы кырдаал боюнча репортаж жарыялады. Анда басылманын корреспонденти Кэтрин Норрис Трент Украина аскерлери менен кошо аймакка барып кайткан. Анда кабарчы ал жактагы абал дагы эле туруксуз экенин, муну алыс эмес жерде үнү чыгып жаткан атышуудан билсе болорун айтат. Биз Курсктагы дагы башка мигранттар менен байланышууга аракет кылдык, бирок көбү коопсуздугуна чоочулап, ачык маектешүүдөн баш тартты. Антсе дагы Курсктан 3 саат аралыкта жайгашкан Воронеж шаарында иштеп жүргөн дагы бир кыргызстандык менен байланышуу мүмкүн болду. Ал учурда жумуш ордунан чыкпай иштегенге мажбур болуп жатканын, коопсуздугуна корккондуктан анонимдүү калууну өтүндү. Биз азыр аны менен жазышкан катыбызды окуп берели. Курулушта иштейм, келгениме 1 жылдан ашты. Үй бүлөм Кыргызстанда, 4 уулум бар. Азырынча көчөгө чыкпай эле иштеп жүрөм. Бирок катуу текшерип атышат, керек болсо орус коомчулугу деген уюмдар жолугуп калса дагы кыйнап атат деп балдар айтып жатышат. Москвада дагы тааныш балдар бар. Кыргызстанга кетебиз, жашы оор болуп калды деп. Чок иштеген казак бала оор болчу, бир ай болду, дайыны жок. Баштыгы кийимдери турат. Бригадирден сурасам, Украинага согушка кетти деп койду. Бизди дагы кармап мажбурлап кол койдуруп алып кетсе эмне кылабыз? Медиа хаб салгылашкан согуш болуп жаткан Курск облусундагы кыргыз жарандарынын абалын сурап, Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине кат жолдогон. Бизге анда 200-гө жакын кыргыз жараны миграциялык каттоодо турганын, учурда ал жактагы кээ бир мигранттар облустан чыгып кеткенин билдиришти. Ошондой эле жабыр тарткандар же жардам сурагандар болбогону жазылат. Ал эми Өзбекстандын Орусиядагы элчилиги Курск, Брянск жана Белгород облустарында жүргөн жарандарын сак болууга чакырган. Өзбек студенттерин болсо убактылуу онлайн окутууга чыгарган. Кыргыз бийлиги дагы жарандарды бул облуска барбай турууга чакырган эле. Курск облусундагы аскер комендатурасынын өкүлү Алексей Дмитрашковский Медузага бир нече миңдей жашоочу Украинанын көзөмөлүндө экенин билдирген. Ал эми орус тарап оккупация алдында жашап жаткан тургундар тууралуу маалымат бөлүшкөн жок. Болгону ички жер которгондордун гана санын ачыктаган. Курск облусунун губернатору Алексей Смирновдун маалыматы боюнча 150 миң киши жер которгон. Согуштун күчөшү, Курсктагы абалдын курчушу жаңы ресурс тартууга мажбур кылып жатат. Ошентип орус бийлиги мигранттар тууралуу мыйзамдарын барган сайын катаалдаштырууда. Ал арада орус бийлиги СИЗОдогулардын 40% согушка алып кетүүнү пландап жатканын Важные истории сайты Орусиянын коргоо министрлигиндеги булактарына таянып 1 октябрда жазып чыкты. Дума сот жүрүп жаткан учурда эле министрлик менен келишим түзүүгө уруксат берген мыйзамды колдоп берди.
Бул деген сот чечими чыга электе эле согушка алып кетиши мүмкүн дегенди түшүндүрөт. Буга чейин жалаң түрмөгө кесилгендерди алып кетип жатышпады беле. Эми соттоло электерди алып кете турган болсо, мисалы айыпталуучулардын акталуу мүмкүнчүлүгү жокко чыгып жатпайбы? Бул мыйзамга орус президенти Владимир Путин кол кое элек, бирок басылма өздүк булактарына таянып, учурда айыпталуучуларды согушка жиберүү үчүн жигердүү даярдык көрүлүп жатканын билдирет. Важные истории жазгандай, ар бир СИЗОдон жүздөй айыпталуучуну согушка алып барууга мүмкүндүк бар. Орусияда жалпы 210 СИЗО бар экенин эске алганда, бул 20 миңге жакын адамды согушка жөнөтсө болот дегенди билдирет. Федералдык жаза аткаруу кызматынын маалыматы боюнча 2024-жылдын башына карата Орусиянын убактылуу кармоочу жайларында жалпысынан 106 миң адам болгон. Орус бийлиги эмне үчүн мындай чарасыз кадамдарга барып жатат? Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча орус абактарында 1,5 миң киши отурат, а бирок СИЗОдо кыргызстандык канча айыпталуучу бар экени белгисиз. Бул тууралуу пикириңизди жазып, каналга катталыңыз. Аты жөнүм Асель Шамилова. Аман туруңуз.